кутмандуу күн мекендештер. 30 январь күнү болгон сделканын ачкычыны бүгүн февралдын 2-си алган турабыз. Эмнеде мынча бат десеңиз, бул албетте Росреестрге байланыштуу болот. Эгерде Росреестрден документ даяр болсо банкка келет. Банк акчасы саткан адамдарга түшкөндөн кийин ошентип 3 күндүн ичинде ачкыч беребиз деп сүйлөшүлгөн. Ошондуктан биз азыр Подольск шаарына барып ачкычыны тапшырабыз. Подольск кайсы жакта десеңиздер, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Подольскийдин эң плюс жагы десем болот, бул Д2 каттайт. Москва менен транспорттун доступности жакшы. Анда кеттик, биз менен болуңуздар. Подольск шаарына келдик. Кардарыбыз дал ушул Подольскийден ушул домдон алды. 2 бөлмөлүү, баасы болсо 5.100.000 туура келди. Эмне үчүн бул жакты тандады? Себеби жумушуна аябай жакын экен. Пешком барганда бир 5 мүнөттүк эле жол деп айтты. Азыр келет, буюрса үйүнө дагы кирип, сиздерге толук видео менен көргөзөбүз. Ал эми турак жай алам деп ойлонуп жүргөн мекендештерге, келечектеги кардарларыбызга айтып кетмекчимин. Эгерде сиз дагы Кыргызстандын жараны болуп, Россия аймагында официальный жумушуңуз бар болсо, сизге биз жардам бере алабыз. Жана турак жай тандоодо эмнеге көңүл бурушуңуз керек? Албетте ар ким ар жактан совет айтышы мүмкүн. Себеби Москванын областтары өтө көп. Кээ бирки үйлөрдө чындыгында үйлөрдүн, область болсо дагы үйлөрдүн баалары жогору. Ал эми Подольсктен негизи бул чөнтөккө дагы ылайыктуу жашаганга мүмкүн. Негизи эле үй тандаганга келгенде албетте сиз үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен биринчи кезекте советтешиңиз керек. Себеби ар ким ар жактан сизге сунушташы мүмкүн. Качан гана жакындарыңыз менен советтешкенден кийин гана токтосоңуз болот. Биринчи көргөн үйүңүз, негизи эле үйгө киргенде өзүңүзгө жагып турса, ошол турак жайга дароо тандаганыңыз оң. Кардарыбыздын үйүнө келдик, ачкычыны тапшырдык. Бул үй жөнүндө айтсам, эмне үчүн бул үйгө именно токтолду, өзү дагы айтып кетет. Подольск шаарынан 2 бөлмөлүү кирпичный дом
жыпчыл экен. Негизи биз кардарларга дагы айтып кетебиз, баягы үйдү көргөндө бир башкача сезим болот да. Ремонту деле өзүңүздөр көргөндөй жок, бирок баягы аурасы таза, энергетикасы таптаза дегендей. Саткандар дагы аябай жакшы адамдар экен, аябай мынтип аябай башкача коштоштук. Зина эжени биздин компаниянын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Зина эже дагы өзүнүн оюн дагы сиздер менен бөлүшүп кетсин. Себеби үй тандаганга келгенде кардарлар көбүнчө кандай үйдү алсак деген суроо көп болуп токтоп калышат да, кандай выбор кыла алабыз депчи. Турак жай алган кардар катары Зина эже дагы сиздер менен дагы бөлүшүп кетсин. Зина эже, сизге сөз. Рахмат. Эми баягы эбепке себеп, силер себепчи болуп Кудай насип кылыптыр. Бир көргөндө эле мындай душама жакты, бир мен башка үй карабадым. Бир көргөндө эле баягындай азыркы сөз барго, транска кирдим окшойт. Ошондой үй менен кабыл алып, Кудай насип кылып, мына колума күлүштү алып отурам. Аурасы, немеси, адамга энергетикасы баары сезилет адамга. Жылуу, жумшак, аябай мындай душевный үй да, мындайча айткандачы. Самый главный менин ишиме жакын, жылуу, жумшак, баардык жагынан мага төп келди. Рахмат кыздарга, кыздар силерге дагы ушинтип кыздарга, элдерге кызмат кылып жүрө бергиле. Ыраазычылык, элдин батасы менен көгөрүп, өнүп өсүп ишиңерде дайым ийгилик боло берсин. Сиздерге да сунуш кылам, ушинтип үйдү тандабайлы, шартыбызга карап, анан кийин дегендей чоңойто алабыз, кеңейте алабыз, жакшынакай кылып алабыз деген максатты ала бериш керек. Азыр күн өткөн сайын, саат өткөн сайын баары өзгөрүлүп атат. Кымбатчылык болсо болот, арзанчылык болбойт мындан буякачы. Ошон үчүн сиздерге дагы насип кылсын баарыңыздарга. Үйдү мендей кылып тандасаңыздар жалмышпайсыздар. Сезиш керек. Сезиш, мен да сезим менен тандап, сезим менен неме кылдым да, чынын айтканда. Сезим, мен өзүм эмес. Самый главный, бул жерде хозяиныбыз да жакшы адам экен, чоң акчага эле түшүп берди. Мамилелерибиз бири бирибизге дал келди. Баардык жагы жакшы болду. Кыздарга Сделкадан кийин 3 күндө баардыгы тез болду, аябай тез болду, тез убакытта болду. Ушу рахмат силерге дагы. Баарыңарга ушундай жакшылыкты каалайм. Анан айта кетчү нерсе, мекендештер, негизи акча түшкөндөн кийин 14 күн берилет үйдү бошотуп бергенге. Сүйлөшүүлөргө карап, кээ биркилер ушундай 3 күндө бошотуп берет, кээ биркилер 10 күн бошотуп берет. Безопасный сделка болот, алдын ала саткандарга эч кандай акча которулбайт. Эң башкысы документ жагы Зина эжеге өттү, анан кийин гана акча которулат. Ошентип ооба 3 күндүн кагаз түрүндө баардыгын эми Зина эже башка бирөөнүн жашаган квартирасына төлөбөстөн уже өзүнүн үйүнө төлөп баштайт. Регистрация маселесин чечет. Себеби эгрен үйдүн Кыргызстандагы кызыл китеп болсо, Россияда выписка из эгрен Зинагүл эженин атында. Муну менен квадрат метр позволяет эткенге чейин киши койсо болот. Ошол мекендештер, сиздер дагы аракет кылыңыздар, сиздерге дагы ушундай жакшы үйлөр насип кылсын. Биз менен болуңуздар, жакшы комментарий айтып, каалоо тилектериңизди, куттуктоолоруңуз болсо сөзсүз айта кетиңиз. Бүттү, рахмат.